Урматтуу өкмөт башчылары, урматтуу Садыр Жапаров, сиз элиңизди ойлоп, элдин көйгөйүн чечемдеп бел байлап келдиңиз. Ушул элиңиздин арасында биз үй-бүлөбүз менен сизге кайрылуу жасап атам. Биздин кайрылуубуздун себеби биз 2011-жылы 11-июл күнү Автотранстын директору Юсупов Осмондон 80 соток жери менен чайкана сатып алганбыз. Чайкананы биз график боюнча келишим, приказ, договор, купли-продажасы, протоколдору менен, өзүнүн мөөрү басылган печаты менен, колу менен бизге берген, саткан Юсупов Осмон. Ошондон бери биз 2012-жылы график аркылуу акчаны 1 миллион сом акчаны төлөп бүттүк. Ушул боюнча бизди алдамчылык жол менен Юсупов Осмон бизге документ бербей келди. 2017-жылы октябрь айында кызы менен госрегистрдин балдары менен келип тартып кызыл китеп кылып берем деп октябрдын аяк ченинде бизге кызыл китеп берди. Мен өзүмдүн акчама кызыл китепти алып госрегистрден өткөздүм. Кызыл китепте 760 метр квадрат деп жазууну биз 76 соток деп ойлоп өткөрүп алыппыз. 2018-жылдын май айынын этегинде кызы баласы келип шагыл түшүрүп, таш түшүрүп, бул жер биздики, 7,5 соток силердики дегенде биз билип атабыз. Бизге 7,5 соток жер өткөзүп бергенин. 2018-жылдын июнь айында биз Кара Суу райондук сотуна кайрылдык. Кара Суу районунун соту бизге 2018-жылдын 19 июль күнү аныктама чыгарды. Жерге камак салуу боюнча курулуш курулбасын деген аныктама чыгарып берди. Буга карабай Юсупов Осмондун балдары усталары менен келип цемент куюп, пескобулак кылып, 7,5 соток калтырып, зданияны, чайкананын зданиясын 7,5 соток калтырып, калганын бар жогун тосуп алышты. Булар мыйзамга баш ийген жок, булар мыйзамды кайраган жок, мыйзамды сыйлаган жок. Биз сотко кайрылдык, 2,5 жылдан бери сот болуп атат, бүт элек. Ден соолугубуз буларга оюнчук болду. Себеби булардын эжеси прокуратурада иштейт. Юсупов Осмондун кызы прокуратурада иштейт, баласы милицияда иштейт. Булардын колу көп жерге жетет. Ошол эле сот бүт элек биз мыйзамга карап, сотто карап турабыз. 2020-жылдын 27 октябрь күнү күйөөм такси менен үйгө келет. Кайнагамдын үйүнөн, кайнагама эстелик коюшуп, үйгө келет 6 чамасында. Юсупов Осмондун баласы Эркин аркада жолдо иштеп аткан. Бул барып жакшы эле учурашты, күйөөм сурады, сүйлөштү. Кичине айтышып калгандан кийин Юсупов Осмондун баласы Эркин менин күйөөмдү оозга алгыс сөздөр менен сөгүп сүйлөй баштады. Мен коюң булжаларга, тийишпең буларга. Булар менен биз тең келбейбиз деп күйөөмдү жетелеп, үйүбүздүн алдындагы дарбазаны ачкан кезибизде аркабыздан чуркап келип, күйөөмдү жаткызып деп килептештеди. Ортодо мени урду. Мен операция болгонума 1,5 ай болду. Башыма, ичиме урду. Келген таксини нар жактан чоң таш көтөрүп келип, келген таксисттин машинасын талкалап салды. Биз 102-ге кайрылдык. Күйөөмдүн буту сынды, гипсте жатат үйдө. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби ушул. Бизге мыйзам чегинде чечип бериңиздер. Карапайым элди караган эл барбы? Чоңдор барбы? Же ушу байлардыкы эле өтөбү? Биз 2019-жылы жаткан больницабызды караган жок эч ким. Биздин ден соолугубузга эч ким жооп берген жок. Ушул мыйзам чегинде ушуларды чечип бериңиздер. Бирөөнүн таксиси 3 күндөн бери турат. Мына кече тергөөчү келем деп келген жок. Бүгүн эртең менен келеби? Аны дагы билбейм. Жаларды да басып койдубу? Сиздерге мен эне катары кайрылам. Мен балдарымдын коопсуздугун ким карайт? Мен жүрөгүмдү ууштап отурам үйдө. Балдарым үйгө эсен аман келсе экен деп, дагы жолдон бирөөсү чыгып уруп койбосо экен деп карап отурам. Мыйзам чегинде чечип бериңиздер. Мен сиздерден суранам, урматтуу Садыр Жапаров.